Саламатсыздарбы? Акыркы сааттардагы сайттан алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта жол кырсыгында кабылган ырчы Асель Кадырбекованын абалы оор. 26-июнда автокырсыкка учурап Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жеткирилген ырчы Асель Кадырбекованын абалы оор. Учурда ал оорукананын жандандыруу бөлүмүндө эс үчүн билбеген абалда жатат. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбеков Азаттык радиосуна ырчынын баш мээси чайкалып, моюн омурткасы менен акырыгы сынганын билдирди. 26-июнда Бишкектин Медеров жана Тыныстанов көчөсүндө саат 15:30 чамасында жол кырсыгы катталган. Анда патруль ыкчам аракеттөнүү тобунун машинеси менен Toyota Camry ээлүү үлгүсүндөгү автоунаа кагылышкан. Жол кайгул кызматы эки автоунаадагы 3 киши түрдүү жарат алганын кабарлаган. Булак Азаттык KG. Балбак Түлөбаев: паника болбогула, вирус чайылды, врачтарды сөкпөгүлө. Достор, өтө көп чалуулар болуп жатат. Эми чыдайлы. Эгерде температура болсо эле сразу өзүнчө бөлүнгүлө. Үй бүлөңөрдөн башка комнатага, анан үй бүлөлүк врачыңарга чалгыла. 118 толду, вирус чайылды. Өзүңөрчө бөлүнүп, маска кийип, колду жууп тургула. Үйдөн эч ким менен контактка барбагыла. Мурун барып жүргөн же үй бүлөлүк врачыңарга чалгыла. Паника болбогула. Такыр тышка чыкпагыла. Суудан көп ичкиле. Анан врачыңар силерге эмне кыласыңар айтат. Кудай оорусун берсе шипасын кошо берет. Врачтарды түшүнгүлө, сөгө көрбөгүлө. Бата берип, жакшы сөз айтып койгулачы деп Фейсбуктагы баракчасына Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев жазган. Маалымат булагы Аргумент KG. Ийим, Бишкекте 1.380.000 карактап кеткен кылмышка шектүү жарандар аныкталып изделүүдө. Быйыл 1-январдын түнүндө Бишкек шаарынын Куликовский көчөсүндө жайгашкан Азия медициналык окуу жайынын кеңсесинде 4 бет капчан куралжан кылмышкерлер кароолчусунун буту колун байлап 1.380.000 акш долларын алып кылмыш болгон жерден изин суутушкан. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирет. Бул факт боюнча кылмышка шектүү жарандар бар. Бул багытта ыкчам иликтөө жана кылмыш бетин ачуу багытында уюштуруу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тактап айтып кете турган нерсе 2020-жылдын 5 айынын ичинде сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө резонанс жараткан 39 каракчынын бети ачылып сотко ашырылган. Учурда да 35 кылмыш боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча ыкчам иликтөө жана тергөө иштери жүргүзүлүүдө, деп маалымдайт Кыргыз Today. Кыргызстанда дагы 309 адамдан коронавирус табылды, 3 бейтап каза болду. Бүгүн 27-июнга карата Кыргызстанда дагы 309 адамдан коронавирус илдети табылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өкмөттүк онлайн брифингде билдирди. Жаңы учурлар: Бишкек шаарынан 118, Чүй областынан 23, Ош шаарынан 94, Ош областынан 39, Ысык Көл областынан 5, Жалал Абад областынан 19, Талас областынан 3, Нарын областынан 5, Баткен областынан 3 катталган. Муну менен өлкөдө ооругандардын жалпы саны 4513кө жетти. Алар Жалал Абад областында 288 адам, Ош областында 468 адам, Ош шаарында 594 адам, Бишкек шаарында 1670 адам, Нарын областында 469 адам, Чүй областында 610 адам, Баткен областында 51 адам, Талас областында 42 адам, Ысык Көл областында 81 адам. Чет өлкөлөрдөн келген жарандар 240 адам. Ал эми азыркы бир сутка ичинде коронавирус илдетинен айыккан 50 бейтап ооруканадан чыгарылып, алардын жалпы саны 2112ге жетти. Оорудан айыккандар Бишкек шаарынан 26 адам, Чүй областынан 5 адам, Ош областынан 7, Ош шаарынан 3, Жалал Абад областынан 3 адам, Нарын областынан 6. Өткөн сутка ичинде 3 бейтап каза болду. Ош облустар аралык ооруканасынан 1969-жылы туулган аял киши, Жалал Абад облустук ооруканасынан 1944-жылы туулган аял киши жана Аксай аймактык ооруканасынан 1946-жылы туулган эркек киши оорудан улам каза тапты. Илдеттен улам каза болгондордун саны 46. Булак Кыргыз Today KG. Бишкекке Санкт-Петербургтан 554 кыргыз жараны учуп келди. Алардын 41-и жаш балдар. Бүгүн Кыргызстанда Россиядан 554 кыргыз жараны кайтып келди. Анын ичинде 2 жашка чейинки курактагы 41 жаш бала бар. Бул тууралуу республикалык штабка таянып Барометр билдирди. Манас эл аралык аэропортунда Санкт-Петербург-Бишкек маршруту боюнча Аэрофлот авиакомпаниясынын чартердик каттамын тосуп алды. Бул каттамга жүргүнчүлөрдүн тизмесин Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз активисттеринен турган диаспоранын, биригишкен кыргыз студенттеринин, КМШ парламент аралык ассамблеясындагы Кыргыз Республикасынын өкүлдөрүнүн, Россиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин канцеляриясынын жана Санкт-Петербург шаарындагы Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдугунун кызматкерлеринен турган комиссия түзгөн.
Каттамга төрөтүнүн мөөнөтү жакындап калган кош бойлуулар, жаш балалуу аялдар, Санкт-Петербург шаарында жана РФ Ленинград облусунда жогорку окуу жайга окуган студенттер, ошондой эле Россияга мурда хирургиялык операция жана башка медициналык процедура кылдырууга баргандар, ден соолугу оор абалдагылар, жакындарынын кайтыш болгондугуна байланыштуу маанилүү себеби бар адамдар, жашоосу оор кырдаалдагы адамдар тандалып алынган. Бардык келген жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылат. Ошондой эле чет мамлекеттерде жүргөн Кыргызстандын жарандарын мекенине кайтарып келүү боюнча маршруттарын издөө уланууда. Булак барометр KG. Ырчы кечээ Бишкекте ыкчам аракетке келчү топтун унаасы менен кагышкан. Учурда эсине келе албай ооруканада жатат. Дарыгерлер ал комадан чыккандан кийин операция жасаларын айтышты. Белгилөөчү Асел Кадырбекова жол кырсыгына кабылган учурдун видеосу «Короче» деп аталган Telegram каналга жарыяланды. Эске сала кетсек, ырчы кечээ 26 июнда 15:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry унаасы менен баратканда ыкчам аракетке келчү топтун Honda Odyssey унаасы менен кагышкан.